Саламатсыңарбы кымбаттуу балдар. Биздин кийинки сабагыбызды баштадык. 5-класстар үчүн математика сабагы. Бүгүнкү биздин өтө турган темабыз ондук бөлчөктөрдү тегеректөө. Анда эмесе китебиңердин 195-бетин ачкыла. Бүгүнкү сабагыбыздын максаты менен таанышып кетсек. Натуралдык сандарды тегеректөөнү эске алып, ондук бөлчөктөрдү тегеректөөнүн эрежесин билүү менен айырмачылыгын салыштыра аласыңар. Эми ондук бөлчөктөрдү тегеректөө деген эмне? Алгач натуралдык сандарды тегеректөөгө эске салсак, санды кандайдыр бир разрядка чейин тегеректөө үчүн төмөнкү разряддардын баардык цифраларын нөлдөргө айырбаштоо жана төмөнкүлөрдү эске алуу керек. Көрсөтүлгөн разряддын цифрасын эгерде андан кийинки 5тен кичине цифра, башкача айтканда 0, 1, 2, 3, 4 турса, өзгөртпөй калтыруу зарыл. Көрсөтүлгөн разряддын цифрасына эгерде андан кийин 5 цифра же 5тен чоң 6, 7, 8, 9 турса, анда алдыңкы цифрага 1ди кошуп жазуу зарыл. Мисал үчүн 3547,53-тү ондуктарга чейин тегеректесек, 3547,5 акыркы цифрабыз 3 бул 5тен кичине. Бүтүндөргө чейин тегеректесек, 3547,153 деген сан бүтүн бөлүгү 3548. Себеби бүтүрдөн кийинки саныбыз 5, 50. Ондорго чейин тегеректесек, 3547,153 деген санды ондорго чейин тегеректесек, 3550. Себеби 7 5тен чоң. Жүздүктөргө чейин тегеректесек, 3547,153-тү жүздүккө чейин тегеректесек, 3500. Себеби 47, 4. Миңдиктерге чейин тегеректесек, 3547,153, 4000. Себеби 500. 500 5тен чоң же 5ке барар болсо, ал өзүнүн бурдагы турган цифрага бир саны кошулат. Азыркы мен айтып өткөн сан 3547,153-тү тегеректөө. Ушуну дептериңерге жазып алгыла. 466 көнүгүнү карасыңар. Сандарды бүтүн сандарга, жүздөргө, жүздүк бөлчөктөргө чейин тегеректегиле дептир. Мисал үчүн, берилген биринчи мисалдын чыгарылышын көрсөтүп берейин. 523,1000,157-ни биринчи бүтүн санга чейин тегеректейбиз. Бүтүн санга чейин тегеректегенде бүтүрдөн кийинки санга көңүл бурабыз. Бүтүрдөн кийинки саныбыз 1. Демек 1 5тен кичине. Ушул турган 3 сандын баары нолго айланып, бизде канчага барар болот экен? 523-кө. Эми жүздөргө чейин тегеректөө керек экен. Биз 5тен кийинки ондукка көңүл бурабыз. 20. Демек 2 5тен кичине 500 болуп тегеректелет. Кийинки жүздүк бөлчөктөргө чейин тегеректегиле дептир. Биз бөлчөктүн ондугуна көңүл бурабыз 5. Демек 16. Акыркы цифра 7. Ал 5ке 1 кошулуп 523,100-дөн 16 болуп тегеректелет. Анда эмесе калган мисалдарды иштегиле. Андан кийинки тапшырма силерге 467-көнүгү. Берилген мисалдарды жүздүктөргө чейин тегеректеп, андан кийин амалдарды аткаруу керек экен. 467-нин А бөлүгүндө берилген мисалга көңүл бурайлы. Минус 5231-ди 1,7-ге бөлгүлө жана жоопту жүздүктөргө чейин тегеректегиле дептир. 5231-ди 1,7-ге бөлсөк 3077. Чыккан санды, то есть бул жерде минус 3077.
чыккан санды жүздүктөргө чейин тегеректөө керек экен. Демек биз ондугуна көңүл бурабыз. Ондугу 5тен чоң. Демек 3100гө барабар болот. Анда эмесе бүгүнкү сабагыбыз түшүнүктүү болсо, үйгө тапшырма. Үйдөн 467 жана 469 көнүгүүнү иштеп WhatsApp группадан жөнөтүп койгула.